Талант командасы дарбазада 55 номер менен Принц Коблах. Андан сырткары мына чаңыргандай Талант Дарро алда узун пас чыгар дагы биз Кожо экинчи кабаттан ийгилик болууга ашыкты дагы алыска бурчтуу өздөй жолдонгон сокку жыйынтыгы Жазбай Абдыкайымов оң канатка жана Арманын чыгарган пасы Сүлейман Жумабеков. Демек биз болсо командалар стандарттык балдардан аракетин көрүп өтөчө чалган топ Полевдин башы менен жолдогон соккусу андан ары Эммануэль Армадан дагы бир сокку орун алды дагы. Азыр Дордойдун коргонуу бөлүгүндө өтө бир оюнчунун жазгырып өтүүгө ашыккан. Азыр 3 оюнчунун өзүнө тарттагы жери менен пас чыгарды. Шамшиевдин соккусу жыйынтыгы Принц Коблах күрөш керек өз топко. Алыстан жолдонгон сокку жаман эмес. Бековдун быйыл өзгөчө оңгошмал Бөрүбаев Роман Жабаевди жеткирбей бара жаткан учуру сокку чыгарылган пас жана гол. Абай Бокелев гүл жигит Бөрүбаевдин пасынан кийин мынтип Талант командасынын дарбазасына алгачкы голду жолдодун жана Дордой 1-0 эсебинде алдыга чыкты. Талант демек алмашуу жасайт. 17 номердагы Уланбек Наркозуев азыр жолдою узатылган пас жана Бөрүбаевдин соккусу. Алдыга жаңылыш болгон көрдүңүздөр. Рамангелдиев жаңылышты. Эммануэль Арма топту алды дагы дарбазаны көзөмөн сокку жолдогон учурда Арленбек Сулов кайрадан узатылган пас. Сүлейман Жумабековдун чыгарган тобу сокку, а бирок Уланбек Наркозуев кайрадан Канат Ахматов игиликтүү өнөткөргө ашыкты дегенче алыстан Жоэл Кожон соккусу жана Принц Коблахдан узаткан топ Бектур Амангелдиев топту токтотпой туруп алыстан сокку жолдоп көрдү. Бектур Амангелдиев Кожо өзүнүн алыскы бурчка соккусу жана Принц Коблах. Анвар Ахматов алдыга чыгарылган пас. Максим Фокша жаңылышты. Дарбазага сокку гол жана Сүлейман Жумабеков дал ушундай катачылыктарды колдонгон оюнчу. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Талант командасы азыр Дордойдун дарбазасына болгон каршы жүрүштө өзүнүн ийгилигин көрсөттү. Бул чабуулдун бардыгын дал ошол Анвар Ахматов баштады. Андан ары команда ийгиликтүү жыйынтыктаганын көрдүңүздөр. Дагы Сүлейман Жумабеков бул бет Бөрүбаевдин чыгарган пасы. Бокулиев экинчи оттуган канчадагы топко кандай жыйынтык берет көрөлү. Узатылган пас Максим Фокша экинчи оттан топко экинчи пас жетти. Абай Бокулиев сокку жолдойбу сокку жакынкы бурчка жана Принц Коблах азыр жакынкы бурчта болуу менен мынтип көзөм. Нурлан Сарыкбаевдин чыгарган пасы. Жазбай Абдыкайымов чыгарган пас жана беттеш соңуна келди. Ардактуу мекендештер, муну менен Дордой өткөн жылдагы өлкө чемпиондору эки тур катары менен 1-1 эсебинде беттештерин жыйынтыктап атат. Ал эми Талант командасы болсо Кыргыз премьер лигасындагы алгачкы бир упайына ээ болду. Бүгүн Дордой менен 1-1 эсебинде тең чыкты. Жалпыбыз керемет беттешке гол алдык жана мындан ары эки команданын баштыраачылары менен маалымат жыйын бар. Эч кайда албай туруңуздар. Кызматыңыздарга мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин.